Сабагыбыздан улантабыз. Демек, бул сабакта биз ушул жумушчу же болбосо иш китеби менен иштөөнү карайбыз. Демек, бул курста жалаң ушул иш китебинин ар кандай параметрлерин сактоону өзгөртүүнү карап көрөт экенбиз. Демек, биринчи сабагыбыз бул иш китебине арналган. Бул ошо иш китебин ачып, түзүп, жана аны сактоо болуп эсептелинет. Демек, иш китебин ачыш үчүн албетте биз ушул электрон таблицага киребиз, все программы, Microsoft Office жана Microsoft Office Excel. Мынакей биз азыркы учурда иш китебин ачтык. Жана бул жака кандайдыр бир берилиштерди киргизгенден кийин албетте бул документибизди сакташыбыз керек. Ал үчүн биз Microsoft Office'тин кнопка баскычын же логотипин басабыз дагы. Бул файл менюсунун ролун аткарат. Бул жактан сохранить же сохранить как эки баскычынын бирөөсүн басабыз. Эгерде сохранить как дейт турган болсок, бул жерде бизге эгерде сохранить деле басып коет турган болсок, бул автоматтык турда XLSX деген форматта сактап коет. Ал эми сохранить как менюсун тандап алсак, анда бизде берде ар кандай форматта сактоо мүмкүнчүлүгү келип чыгат экен. Биринчиси книга Excel, бул автоматтык турда сактала турган 2007 офистеги формат болуп эсептелет экен. XLSX деген. Андан кийинкиси книга Excel с поддержкой макросов. Демек, бул Excel баракчасына биз ар кандай макростарды жана XML баракчаларды түзсөк болот, ошолорду кошуп сактоодо, демек биз ушул форматты тандап алабыз. Үчүнчүсү болсо двоичная книга Excel. Бул экилик форматта сактоочу сактоонун түрү болуп эсептелинет. Бул көбүнчө эгерде чоң таблицалар болуп калган учурда аларды бат загрузка кылып, бат ачып жана бат жабууга керек болгон формат болуп эсептелинет экен. Андан кийин книга Excel 97-2003. Бул форматты эмне үчүн сактайбыз? Бул форматты эгерде биз ушул жерде сактаган Excel'дин файлы башка компьютерде 97ден 2003кө чейинки версиясы орнотулса Microsoft Office'тин, ошол жерден ачуу үчүн биз ушул формат менен сактайт экенбиз. Андан башка найти надстройки для других форматов файлов. Бул другие форматы деген, мисалы, мындан башка дагы форматтар менен сактасак болот экен. Ал кандай форматтар? Аны да карап көрөлү. Мисалы, другие форматы деп туруп, мынакей бул жерден биз тип файла, мына бул жерге атын жазабыз. Мисалы, таблица деп коелу. Table. Жана книга Excel'да бул автоматтык формат сакталып атат. 2007 Excel 2007 формат. Андан кийин книга Excel с поддержкой макросов. Мына жогоруда биз санап кеткен форматтар двоичная книга Excel жана книга Excel 97-2003. Мындан башка дагы кандай форматтар бар? XML данные, веб-страница в одном файле, башкача айтканда веб-баракча катары сактасак болот, мына веб-баракча, шаблон катары сактасак болот, жана макросторду камтыган баракча катары шаблон катары сактасак болот. 97-2003түн шаблону катары түзсөк болот экен. Тексттик файлдар, TXT форматында сактасак болот. Андан башка бул жерде мынакей текст Unicode, таблица XML 2003, книга Microsoft Excel 95 версияга чейин дагы сактасак болот экен мынакей. CSV жана башка мынакей. Ушул сыяктуу көптөгөн форматта биз бул таблицаны сактай алат экенбиз. Ушул жерден каалагандай бир форматты тандап алып, өзүбүздүн ишибизге жараша каалаган форматты тандап алып сактайт экенбиз. Андан кийин албетте бул жактан орунду тандап алабыз, сактоо орунун. Кайсы жерде сактайбыз? Мои документтин ичине же жумушчу столго, же мой компьютерде каалагандай бир дискке сактасак болот экен. Азырынча жумушчу стол деп туралы, сохранить. Болду, биздин жумушчу китебибиз түзүлдү. Эми муну кайра ачуу үчүн албетте бул ушул жумушчу китепти эле эки жолу басуу менен кайрадан биз ушул жумушчу китепти ачат экенбиз. Ушуну менен бул сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта биз ушул жумушчу китепке кантип коргоону коебуз, же болбосо жумушчу китепти кантип коргош керек, кантип пароль коебуз, ошол жөнүндө айтмакчы. Сабагыбыздан улантабыз. Бул сабакта биз өткөн сабакта айткандай, ушул иш китебибизди же жумушчу китебибизди кантип сактайбыз, кантип башкаларга
уруксат бербөөдөй кылып пароль менен сактайбыз, ошону карайбыз. Ал үчүн мынакей түзүлдү биздики. Эми бул документти сактоодо сохранить как, мисалы книга Excel. Ага пароль менен кирүүгө уруксат кылыш үчүн, башкача айтканда парольду коюп коюш үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн сервис деген баскычты басабыз бул жерден. Сервисти басып, мындан общие параметры дегенди тандап алабыз. Общие параметры. Мына бул жерде совместный доступ к файлу, пароль для открытия деген бар, жана пароль для изменения деп. Экөөнү тең коюп койсоңуз болот, же болбосо пароль для открытия дегенди эле койсок болот экен. Эми коюп көрөлү. Бул жерден всегда создавать резервную копию дегенди коюп койсок болот. Бул учурда биздин документибиздин же болбосо иш китебибиздин копиясын автоматтык түрдө түзөт. Муну сактаганда эле. Жана рекомендовать доступ только для чтения дегенди коюп койсок, анда ал ачылган документибизди колдонуучулар жөн эле окуй алат. Аны өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгү болбой тургандай сервисти параметрди коюп коет экенбиз. Эми парольду коелу. Мисалы 1 2 3. Пароль для изменения. Дагы 1 2 3 деп коелу. Окей деп коелу. Введите пароль еще раз. Кайрыла 1 2 3. Бул биринчиси пароль для открытия. Жана окей десек, анда введите пароль для разрешения записи еще раз. 1 2 3. Бул өзгөртүү үчүн пароль. Окей. Эми жанагындай эле сохранить. Файл существует. Ооба. Заменить ооба дейбиз. Жабабыз. Эми ачып көрөлү. Мына ачат турган болсок, бизден парольду сурап атат. Демек парольду киргизебиз. 1 2 3. Жана өзгөртүү үчүн парольду сурап атат. 1 2 3. Окей. Окей. Демек ушундай жол менен силер ар бир ошо түзгөн иш китебиңерге же таблица, электрондук таблицаңарга пароль коюп, аны башкалардан же болбосо аны өзгөртүүдөн сактап койсоңор болот экен. Ал эми койгон паролубузду кайра башкача кылып өзгөртүш үчүн кайра эле ушул жерден файл сохранить как книга Excel дейбиз дагы, ачылып турган файлыбызда. Бул жерден кайра эле сервис общие параметры деген киребиз да, мына пароль для открытия деген жер, бул жерден өчүрүп кайра өзгөртөбүз. Мисалы 1 2 3 4. Жана муну дагы өзгөртсөк болот, же өзгөртпөй эле коюп койсоңор болот. Окей. 1 2 3 4. Окей. Болду. Сохранить. Да. Эми ачып көрөлү. Кайрадан ачат турган болсок, анда 1 2 3 4 дегенди киришибиз керек. А бул жака болсо 1 2 3. Окей. Болду. Ушундай жол менен өзгөртүп алсак болот экен. Бул көпчүлүк учурда биз абдан керектүү берилиштерди киргизип, керектүү маалыматтарды киргизүүдө ошол маалыматтарды өзгөртпөш үчүн же ал маалыматтарды көрбөш үчүн ушундай парольду коюп койсок болот экен. Ушуну менен бул сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта болгула.